Assalamualaikum мекендештер, Kuba Taxi kanalına hoş gelipsizler, арбаңыздар. Видеонун баштан алдында рекламага кетейин. Кимде-ким аренда машина иштеп аткан болсо, ушул номерге кайрылыңыздар. Экономдон баштап бизнес класска чейин бар. Эконом класстар 1300 башталат. Калган машиналардын суммаларын чалып, сурап, канчадан экенин жаксап барып, машиналарда условиясын окуп, карап, договорун окуп алсаңар, просто мындай да, биз адамдарга, элдерге көпүрөөк беребиз. Калганын өзүңөр тактап, сурап, окуп аласыздар. Экинчи боюнча, азыр деле биз такси тармагында иштейбиз, Москва шаарындачы. Такси тармагында дагы эле жана кисарттан өтө элек балдар бар экен. Сиздердин жанагы кагазда ала албай аткандар балдар бар экен, жанагындай. Несудимый деп коебу, ошолорду. Кисарттан өтө электер бар экен. Кисартта мисалы онлайн өтпөй калып, барып очто өткөндөр бар, өтө албагандар бар экен да. Ошолор кандай проблема болсо, астыдагы номерге чалып, ошолордон жардам сурап, кандай кылыш керек, эмне кылыш керек, ошолорду сурасаңыздар болот. Ал эми үчүнчүдөн мындай, азыр такси мекендештер самолет менен иштеп жүрүшүп, баарынын тең, жана 2.400.000 деген лимитти түнүп койгон да. Анан мен угушумча кээ бир парктар менен иштеп атыптыр. Мисалы паркка 3%, еще дополнительно ай сайын 11 миңден төлөп атыптыр да. Ал негизи көбүрөөк да. Мен силер үчүн жакшы таксопарк таптым. Өзүм гарант болуп ортого туруп берем. Бирдеке болсо өзүм жооп берем. Таксопарк ушул номерге таксопаркта кошуласыздар. Ар бир заказдан 5% алат. Андан башка вообще акча албайт. Трудовой договор берет. Мисалы Москва шаарында да азыр трудовой договор проблема го. Трудовой договор алсаңар да фальшивый чыгып калып, базадан чыкпай, регистрациялар отказ болуп калат да. Ошондой болбойт. Просто ачыгын айтканда трудовой договорду биз мигранттар сатып алабыз да. Ал болсо кете 10 миңден 15 миңге чейин болот. И то ал дагы гарантиясы жок да. Базадан чыкпай калат. Ошон үчүн мекендештер, ушул паркка кошуңуздар. Бир нерсени тактап айтып кетейин. Баягы трудовой договор берет десе эле, парк менен 2-3 заказ кылып коюп, мен трудовой договор алам да деген болбосун. Айына таксометр менен 300 миңден жабасыңар. 300 миңди ал негизи мындай деле жаап койсоң болот да, негизи 300 миң мындай 10 сааттан иштеп эле жаап койсоң болот да, негизичи. Ошон үчүн таксометрлерде 300 миңден жабыш керек. Ошондо трудовой договор берет. Просто ачыгын айтып коюн да, алдын алачы, анан кийин возникать этип мага чалып алып, анан тигиндей мындайды айтпагыла да. Ошол негизи 5% дегенде 5% кээ бирлерге аябай чоң болуп атат да. Ага чейин силер деле самозанят болуп иштеп жүрүп, налогко 4-6% төлөп аткансыңар. Еще паркка дагы 1-2% төлөп аткансыңар да. Мен айткан парктан только 5% бересиңер да болду, иштей бересиздер. Ошол түшүнгөндөр түшүндү, түшүнбөгөндөр түшүнбөдү дагы элечи. Анткени элдерде возникать этип 5% көп экен депчи. Анткени ал парк силер үчүн налог төлөйт, чтоб трудовой договор бериш үчүн. Ошол жигиттер номерлерге кайра бериңиздер, чала бересиздер. Иштей беребиз, аман болуңуздар.